Solo TV каналы бул жолу эл көзүнө көрүнүп, учурунда жылдызы жанап, бирок кийинчерээк сахнадан алыстап кеткен белгилүү инсандар тууралуу маалыматтарды чогулттук. Алар кимдер деп турган болсоңуз, эсиңизге салалы. Убагында 90-60-90 менин фигурам деп ырдап, келбетти назик үнү менен көпчүлүктү суктандырган ырчы Кундуз Канатбек кызы бир топ күйөрман топтоп, бир нече ырларды элге тартуулаганга жетишкен менен бул чөйрөдө көпкө калган жок. Ырчы соңку маектеринин биринде сахнадан алыстаганына жеке жашоосу себеп болгонун, сахнаны сагынаарын айткан. Бирок ошентсе дагы биринчи орунда жакшы жубай, мээримдүү эне, мыкты кожойке болуу бактысы тургандыктан болгон күчүмдү, убактымды үй бүлөмө бурам деп жооп кайтарган. Кундуз айым бүгүнкү күндө Instagram баракчасы аркылуу көп болбосо дагы анда-санда сүрөт жүктөп, күйөрмандар менен сүйлөшүп турат. Кундуз Канатбек кызын калың элге тааныткан 90-60-90 ыры дагы бир ырчыны хит кылган. Ооба, туура таптыңыз. Ал Сема. Бул ырчы мырза дагы бир топ ырларды элге тартуулагандан кийин эле капыстан күйөрмандарына таптырбай кетти. Көрсө, бул ырчы жигит ырдап жүргөн учурда эле чогуу ишкерлик кесипти аркалап, тигүү цехти иштетип келгенин маектеринин биринде айткан. Ырчылыктан алыстаган Сема башоту менен бул тармакка киришип, бүгүнкү күндөгү ийгиликтүү ишкерлердин катарын толуктап келет десек болот. Эскерте кетсек, ырчы кызы 19 жашка чыкканда ага машина белек кылганын өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаган. Ырчыны сагынган күйөрмандары интернет баракчасы аркылуу акыркы жаңылыктар менен таанышып турса болот. Кыргыз шоу дүйнөсүндө өзүнүн өзгөчө назиктиги, сулуулугу менен күйөрман топтоп, тасма таласында жана бий дүйнөсүндө бир топ ийгиликтерди жаратып, калың элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Элина Абай кызын көпчүлүгүбүз тааныйбыз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Алгач элге тааныткан Боз салкын тасмасында кичинекей эпизодко тартылганы менен чоң аудиторияга тааныткан дал ушул тасма болду десек болот. Андан соң Кыргыздын тарыхый тасмасы Курманжан датка фильминде Курманжан датканын жаш кезиндеги ролун аткарып, элдин жүрөгүнөн орун алып, бир топ тасмаларга тартылды. Бирок көпчүлүк үмүт артып, күйөрман топтоп калган маалда бул актрисаны шоу-бизнес чөйрөсүнөн таппай калдык. Бул нерсеге анын үй бүлөнү тандаганы себеп болсо керек десе болчудай. Себеби 2017-жылы актриса кикбокс боюнча дүйнө чемпионатынын 3 рет коло медалин тагынган Кумар Жалиевге турмушка чыккан. 2 жаштын үлпөт тойдогу сүрөттөрүн санаалаштары социалдык тармактарга жарыялашкан. Интернет баракчасында анда-санда гана бар экенин билдирип койгон актриса бүгүнкү күндө турмушка чыккандан кийин таптакыр тасма талаасынан алыстаганы баарыбызга маалым. Мейли. Ата баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Сахнада көрүнбөй кеткен ырчылардын катарында атага кат деген ыры менен таанылган ырчылар Сапар Эркебаев жана Артык Саитов да бар. Бул ырчылар аткарган атага кат ырын көпчүлүк оозунан түшүрбөй ырдап, ошол кезде бир топ эле хит болгон. Андан соң жигиттердин бири Артык Саитов соңку маектеринде бут тоосуулар болуп Алматыга кетип калганын, бирок кайра эле Кыргызстанга келип чыгармачылыкка башоту менен кирише турганын айткан. Бирок канча жылдар өтсө дагы сахнадан көрө элекпиз. Ал эми Сапар Эркебаев бир нече ырларды жаратып, күйөрмандарын кубантып иштеп жаткан. Бирок көп узабай эле башка жумуш менен алектеңизи келе турганын айтып, ырчы келинчеги менен соода тармакка кеткенин маалымдаган. Мындан тышкары ырчы дуэт ырдаган жагынан жолу жок экенин айтып, Артык Саитов менен дагы пикир келишпестиктер болуп, дуэт көпкө узабай тарап кеткенин айтса, андан кийин ырчы Айжамал Кабылова менен Күттүм сени деп аталган ырды аткарып, бирок клип тартуу учурунда ал кыз менен дагы таарыныша кеткенин жашырган эмес. Бүгүнкү күндө чоң сахнадан көрүнбөгөн ырчы интернет баракчалар аркылуу ырларды аткарып, сагынган күйөрмандары үчүн байма-бай видеолор менен бөлүшүп турат.
Шоу чөйрөк өзгөчө стили менен аралашып таанылып, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган бет капчан этно акын Тата Улан учурунда бир топ хит болду. Анын карындаш баары бир ырлары азыркы күнгө чейин хит десек да болот. Ал эми бул ырчы өзү сахнадан алыстап, бирок октябрь митингдеринде Садыр Жапаровду колдоп чыгып сүйлөп, анын жаштар келет деген ыры Жапаровдун тарапташтарынын расмий эмес гимнине айланган. Андан кийин эле ырчы кайрадан сахнадан көрүнбөй, Instagram баракчасы аркылуу коомдогу окуяларга пикирин айтып келгени менен акыркы күндөрү ырчынын ырларын уга албай келебиз. Ал эми Instagram баракчасына көз чаптырсак, ырчы кыргыз чучугун жасап сатып, ишкерлик менен алектенип жатканын байкадык. Элим бүтүн болсун деп барын тегиз караган мен уштум. Кыргыз шоу бизнесинде рэп аткарып таанылган ырчы Добур эсиңиздеби? Өзгөчө стили, анан жашоо керемет Бекборбиев менен Жапалак, Кел бийле деген ырлары менен таанылган ырчы бир топ күйөрман топтогон менен ошол күйөрмандарын сагынтып сахнадан алыстап кетти. Ырчы чыгармачылыктан сырткары чакан бизнес ачып, ошол иштер менен жүргөнүн, көп деле чыгармачылыктан алыстаган жокмун, чакырган жерлерге барып ырдап турам деген ырчы интернет баракчасы аркылуу күйөрмандары менен тынымсыз байланышта болуп турат. Балким жакынкы күндөрү рэп ырчысы кайрадан жаңы чыгармалары менен күйөрмандарын кубантып калат. Шоу бизнесте шайыр мүнөзү менен көпчүлүктүн көзүн таап күйөрман топтогон ырчы Нена эсиңиздеби? Учурунда Славян базары сынагында мыкты аткаруучулардын алгачкы ондугуна кирип, Унчукпадың нарындан жазган Салам кат сурамба аттуу ырлары менен көпчүлүктүн эсинде калган. Бул ырчайым сахнадан алыстап көрүнбөй кетти. Ырчынын 5 жыл мурун берген соңку маектеринде жолдошу менен ажырашып, 2 баласын жалгыз өстүрүп жатканын айткан. Ырчы социалдык тармактарда дагы өтө активдүү эмес, ал Instagram баракчасына акыркы жолу 2 жыл мурун сүрөт жүктөгөн. Ошондой эле шоу бизнестин дагы бир суйкайган сулуусу Баяу сезим, Адашпайм, Жалгыздык деген ырлары менен эл оозуна алынган Бегимай Карабаева дагы сахнада көпкө кармалган жок. Себеби ырчы турмушка чыгып, 2 кызды тарбиялап, үйүндө отуруп калган. Ырчы жергиликтүү басылмалардын бирине маек берип, анда улуу кызы 5 жашка чыгып калганда ырчайым жолдошу менен ажырашып кеткенин билдирген. Ошондой эле ал эми чыгармачылыкка жан дилим менен киришем деп айткан. Бирок андан бери дагы бир нече жыл өтсө дагы бул ырчайымды сахнадан көрө албай келебиз. Арно аттуу ыры менен эл оозуна алынган Максат Бегалиев да күйөрмандарын таптырбай жүргөндөрдүн арасында. Ал жергиликтүү гезиттердин бирине эмнеге жок болуп кеткени тууралуу төмөнкүдөй жооп кайтарган. Шоу бизнести бир аз токтото туруп, өзүмдүн кесибим менен алектенейин деп чечкем. Мамлекеттик башкаруу боюнча билим алгам. Дипломду сандыкка катып койбостон, сахнадан алыстаган жылдары белгилүү бир компанияда менеджер болуп эмгектендим. Жакында эле жетекчилигим да чыгармачылыгыңды улантышың керек деп уруксаат бергенинен жыл жаңыраар замат жаңы ырларды жаздырып, жаңы клиптерди тартып жатам. Жумушумду да таштабай уланта бермекчимин. Азырынча сыр боло турсун, сахнага мурункудан да такыр башка стиль менен кайтып келем деп айткан ырчынын бүгүнкү күнгө чейин дайыны жок. Ал эми Кайгырба Атакем деген ырлары менен белгилүү болгон Бегимай Эсенгулова эсиңизде болсо, ал быйыл сөзсүз күйөөгө тием тасмасына тартылгандан кийин эле сөзүнө туруп, ырчы 2011-жылы казак жигитине турмушка чыгып, Алтургай фамилиясындагы Асылбекова кылып, казак жарандыгын ала турганын да айткан. Ырчылыкты таштайсызбы деген суроого так жооп бербегени менен ырчы турмушка чыккандан кийин эл алдына чыкпай калганы баарыбызга белгилүү. Ал эми сиз сахнадан көрүнбөй кеткен кайсы белгилүү инсанды билесиз? Комментарийге жазып коюңуз.